беребиз улантабыз. Бизде дагы да конокторубуз бар. Жакында Айнура Бердигулова аттуу жашынакай айымыбыз концерт берет экен. Кандай болот, даярдыктар кандай? Эжекебиздин өзүнүн оозунан уксак. Саламатсызбы эжеке? Эстете кетсек, эжекебиз деген Камбаркан этнографиялык ансамблинин солисти Саидбек Муратов сыйлыгынын алтын медалынын ээси жана Кыл Кыякчы эжеке. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат. Даярдык кандай? Буюрса абдан жакшы. Азыр ушу концерт берем деп аябай чуркап аткан кезим. Концертиңиз жакшы өтсүн. Биз ойлойбуз жакшы өтөт деп. Себеби дегенде сиздин ушундай чыгып, катышкан кандай концерт болбосун элде аласыз да. Өткөндө филармониядан көрдүк. Ушундай бат-баттан жетип баштадыңыз го бир маалда. Элдин баары кыйкырып атат, бышкырып атышат, кол чаап атышат. Ошол күнүн аты эмне эле? Аябай бат-баттан башталды го, ушундай темпи күчтүү экен бир маалда. Сиз жанакы Тактекен аткаруусунда күн айтып атсаңыз керек. Ал Түрксой уюму. Тактекеден кийин, Тактекеге чейинби бат-баттан неметтиңиз го? Четкен. Тактеке менен чогуу, Ооба. Ошо Тактеке деген күү. Тактеке болду. Тактеке болду, тактап алдык, Жакшы. Бул сиздин биринчи жеке концертиңиз. Ооба, буюрса ушул жылга чейин негизи Кылгыяк аспабында жеке концерт ошо өтпөптүр да. Анан бул биринчилерден болуп буюрса берип аттанганы турам. Бул жака даярдыгым дагы ушу бир жылдан бери даярданып жүрөм. Бул концертимде жеке эле өзүм кыргыз күүлөрүн, аталарыбыздын күүлөрүн ойнобостон жана ошондой эле Кылгыяктын коштоосунда дастанды дагы айтмакчымын. Жакшы. Кайсы күндөрү каякта болот? Концерт эртең 19 октябрда филармониянын чоң залында болот. Бир күн. Саат 6:30-да. Келип Кылгыяктын кетиңиздер. сүйүүчүлөрү бардыгыңыздарды чакырабыз. 6:30-да эртең Улуттук филармонияда Айнура Бердигулованын жеке концерти. Кимдер катышат? Концертке негизинен биздин народный артист эжекелерибиз, Саламат эжебиз, Роза Манова жана акындарыбыз Алы, Азамат, Манасчы Дөөлөт Сыдыков, ырчылар Кундуз Таштаналиева, Анжелика, Гүлжигит Калыков жана бийчилердин коштоосунда концерт өтмөкчү. Аябай сонун болот экен. Жандуу болот бардыгы. Бардыгы жандуу болот. Жакшы. Анда азыр сурансак, концертиңизде кайсы чыгарманы аткарасыз? Ошол чыгарманда азыр ушул жерде же болбосо сиз айттыңыз Кылкыяктын коштоосунда дастан айтам деп. Балким азыр ошондой өнөргө күбө болсок жакшы болмок эле. Концерттен уксак аябай сонун болчудай болуп Макул, ал интрига болуп турсун, анда башканы аткарып бериңиз. Макул, анда сиздерге азыр негизи Кылгыяк деген Жолой деген атабыз өзүнүн жакшы көргөн, минип жүргөн атын жоготуп алып, жоодон жоготуп алат экен да. Ошол жакшы көргөн атын башын Кылгыякка тагып, ал эми кылдарын болсо тартып туруп, анан ошонун эсебинен арман күүлөрдү алып чыгып ойногондон Кылгыяк келип пайда болуп чыккан деп айтылат да. Ошол уламыштан улам сиздерге анда азыр ат кетти деген күүнү аткарып берейин. Аябай сонун. Келиңиз.
Браво. Бале. Чоң рахмат. Эжеке, айтсаңыз, канча аспапта ойнойсуз? Кандай аспаптарда? Негизи өзүмдүн кылгыякта ойнойм. Жана ошондой эле оркестрда ойнолуп жүрөт 4 кылдуу аспап депчи. Ошол 4 кылдуу ал дагы кылгыяк, бирок ошо скрипкага окшошуп да кетет да. Ошол аспапта жана ошондой эле улуттук өзүбүздүн комузда, оскомузда, жыгачы оскомуз аспаптарында ойнойм. Демек, музыкант болгондон кийин универсал болуш керек, Албетте. Рахмат, анда эртең биз да буйруса концертиңизге барганга аракет кылабыз. Дагы бир жолу тактап коелу. Эртең Улуттук филармонияда кечки саат 6:30 сиздин концертиңиз. Рахмат, келиңиздер. Сизге чоң Баарыңыздарды рахмат. кош келиңиздер деп ошол жактан тосуп алабыз. Андыкта баардыгыңыздарды чакырабыз, урматтуу туугандар. Сизге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Көп толкунданбаңыз, баары жакшы өтөт. Айрыкча билебиз, ушу ырчылар, чорчулар ушу келгенде эртең концерт болот дегенде уктабай калышат. Антпеңиз, уктаңыз, макулбу? Ооба, жакшылап уктап алыңыз. Сизге чоң рахмат. Концертиңиз аншлаг менен өтсүн. Ийгилик каалайбыз. Дагы Сиздерге келип да туруңуз. ийгилик каалайм. Рахмат.